alma satı aldı turalı men жооп бербеймин. Men bilbeymin. Bir so'm raypodan pul ketpey, Patrabus'tan ketpey, Kırgız Patrabus'tan ketpesden aşar jol men el salganmın. Direkt adam kötü olgan. Olordan hökümetke ötüş gerek. Hökümetke tuş gerek da polna akça. Mamlekettin tiyesheli organı özünü polnomoçyasынан aşıkça faydalanıp atat. Şart olsa da yaxşı olmak. Жалал Абад облустук медиа борборуна Кербен шаардык мэриясы тарабынан арыз келип түшкөн. Анда ушул Аксы районунун Кербен шаарында жайгашкан мал базардын жеке менчик жакка өтүп кеткендиги жөнүндө айтылат. Негизи сот 4 жылдан бери созулуп, бирок ортодо чындык чыкпай келгендиги жөнүндө маалымат айтылат. Мындагылардын белгилөөсүндө аптанын жума күнү Аксы районунда чоң мал базары орун алат. Мындагы ар бир уй мисалы 50 сомдон алып кирилет. Ал эми жылкыда 50 сомдон, кой болсо башына 30 сомдон төлөнөт. Мындагы сатуучулардын белгилөөсүндө жумасына жакшы деп соода болгон учурларда 200дөн ашуун кой, 100дөн ашуун жылкы, 200дөй мал кирери айтылат. Аксы районунун Кербен шаарындагы борбордук мал базардын тагдыры 4 жылдан бери чечилбей келет. Ага негиз бул базарды 2017-жылга чейин ижарага алган Жаран Мамасадык Баймурзаевдин жеке менчикке таандык деп жасалма документтерди жасатып алгандыгы. Бул абал мындагы адамдарды да жакшы жаман айтууга алып барууда. Бул базар мына мечитибиз ашар жолу менен Аксы районунун жашоочулары пайч кылып 200 сомдон кол коюп берип айлыгыбызга. Bir so'm raypodan pul ketpey, Patrabus'tan ketpey, Kırgız Patrabus'tan ketpesden aşar jol men el salganmın. Bazardı meçti, mına 90 aşağı ekem turu. Barımız kol koyup bergenmiz. Tamakiciliz dağı, şopuru dağı, kambancılık dağı, 2 zarplattan aylık iştegenler, 1 zarplattan taladı iştegenler. Bari top şu bazar menen meçi salıngan. Kalagandagılar eken bazarda. O joldu tozup 20 somdan alıp girgen çıkan 50-60 usta gündüme yok, iz var. Koyga kança gelin bilbeysin, malga kança gelin bilbeysin. Bir nartı uçtabaydı. Hökümetke tökpeydi. Aranda bir bol bakan puldu, bir eksatı pulunu tököt. Oşun için ben oylayımın yerdik bakanı jakşı. Yerdik bolup, merege ötüp, mere oşu bazar kömdü koyup, kontrol edip ve proyekt menen nelerde oğundup. Buna mal bayladıgan yerler barda sonum. Yok trostonu. Mamasadıkka ötkөндөн beri uşu oydu kırdı olup, 5-6 жылга uzartıp oturup çeng içinen uşul akırı mına bizdin uşu mına 2003 жылы Kerben meriyasının mençigi olup atkan bazar tüyü barıp anan keyin bul janagı menin mençigim degen öttü. Geçe günü bunun surogu birinci 2 жылga alıngan keyin 5 жылga 2 жылdan 2 жолу жылдырып артырып keyin 5 жылга aldırıp surogu 2017 жылы 11 ноябрда бүткөн. Ошондо бул тапшыр мэрияга. Бул жерди мэриянын балансын алып, ушунда жалпы пайдаланууну такылайлы, ушунда салыктар аз түшүп атат, туура эмес келишим түзүлүп калыптыр деп хронометраж кылып, депутаттар, жалпы мэриядагы элдер киришип атып, ошого келсек бул меники деп чыкты. Окуянын чоо жайында 2003-жылы ижарачы кийин Малбазар элдик эмес меники деп соттон сотко чуркаган. Район тургуну Мамасадык Баймурзаев учурда өлкөдөн сырт болгондуктан жооп алуу мүмкүндүгү болгон жок. Ал эми анын өкүлү Сейдалы Женалиевдин белгилөөсүндө жеке ишкер мал базарга тиешелүү жерди керек жарак коомунан тикелей келишимдик негизде сатып алган. Ал ижарага сатып алган базарды алган эмес. Анын жанында жаңыдан пайда болгон ошол айыл өкмөткө караган базарды мурунку айыл өкмөт Баймурзаевге берген. Мына сенин базарың бар, сенин жанында базардагы бири-бириге ижарага алып иштетип тура бергенен. Баймурзаев мына чын ниеттен өзүнүн немелеринде төгүп турган мэриянын бир базарында кошуп ошеки базарком болуп иштеп турган. Анан кийин 2009 жылы Кербен өзүнчө буйрук чыгарып алган. Мурда өзүбүз пайдаланып турган мал базардыга мамгаттан өткөрүлсүн деп буйрук чыгартып туруп, бул өзүнө китеп кылып чыгарып алып атпайбы?
Bir 3-4 adam paydalanıp öyle yaşap жүрө бериш керекпи? Elçi el özünü özü эле багып атат. Өкмөттө эч нерсе жок, эч нерсе тырып эте албайбыз. Ошону бардык өкмөткө түшсө, райондо эле көтөрүлөт да. Мал базардын жалпы аянты 1 гектар 79 соток. Базар 4кө мал, дан, дүңүнөн жана картошка базары болуп бөлүнөт. Мындан Кербен шаардык мэриясы документалдуу ээси болсо да, сот иштеринин созуктурушу менен эч кандай пайда көрбөйт. Бул жерде ошол биздин жанагы сотто талашып да турган 4 базар көрсөтүлгөн. Ошо базардын Дүң базар деген ушул базар. Бул да өзүм Кербен шаарынын мэриясынын балансында турат, азыр ушул күндө дагы. Бирок сот иштери жүрүп аткандыгына байланыштуу бизге бир тыйын салык түшпөй жатат. Мурдагы ижарачы Баймырзаев Мамасыдык деген киши салыгын жыйнап, мына азыр 3 жылдан бери салык түшпөй атат. Талаштын башы 2017 жылдан башталган. 2003 жылы ижарага алып, жумасына 4, айына 16 000 Кербен шаардык мэриясына төлөп келген. 2017 жылы атайын түзүлгөн комиссиянын чечими менен мал базарга кирип чыккан мал жаныктардын саны чыгарылып, хронометраж 20 000, 100 сомду түзөт деп келишимди узартканы келген ижарачыга билдирилет. Бул нерседен баштаткан Мамасадык Баймырзаев ошондон бери соттошот. Кербен шаардык мэриясынын кызыкчылыгын коргогон адвокат Абубакир Кудайбердиевдин айтымында соттун 4 жылга созулуп жатканына бир нече негиздемелер бар. Соттун созуктурулушу негизинен ушул жерди талашып жаткан Баймырзаев Мамасадык деген жарандын аракетине байланыштуу болот. Ал ар кандай шылтоолорду айтып, ар кандай дооматтар менен сотту созуктуруп жатат. Себеп дегенде биринчи алгачкы жолу сотко бергенде ал өзүнүн атынан арыз берген. Ал арызды Жалал Абад областынын район аралык сотуна, кийин областтык сотуна, жогорку сотуна каралып бүтүп, бир жактуу Кербен шаарынын мэриясынын пайдасына чечилгенден кийин, андан кийинки ошол Баймырзаев Мамасадыктын кызыкчылыгы үчүн Жалал Абад областтык керек жарак коом сотко берди. Ал керек жарак коомдун өкүлүнүн арызы дагы сотто каралып, жыйынтык чыкканга чейин, жогорку сотко барганга чейин дагы 1,5 жыл убакыт өттү. Эми андан кийин бул бүгүнкү күндө мэриянын балансасында турат, мэриянын менчиги деп, мэриянын пайдасында деп турганда мамлекеттик экотех инспекция тарабынан арыз берилди. Ал мамлекеттик экотех инспекциянын арызы 2019 жылдын сентябрь айларында берилген. Ошол сентябрь айынан бери бүгүнкү күнгө чейин ошол мамлекеттик экотех инспекциянын түздөн-түз ушул доо арызынын негизинде бүгүнкү күнгө чейин сот уланып келе жатат. Ал эми мамлекеттик экотех инспекция өзүнүн сотко берүү жүйөсүн жер мыйзамына таанды көрөт. Экотех инспекциянын функцияларынын бир функциясы бул жер ресурстарын көзөмөлдөө болуп эсептелинет. Жер ресурстарын коргоо жана көзөмөлдөө да. Анан жерге байланыштуу чыккан токтомдордун мыйзамдуулугун экотех инспекция караганга укуктуу жана милдеттүү да. Анан бул боюнча 2019 жылы биздин башкармалык тарабынан Кербен шаардык мэриясынын чыгарган 333 токтомдун мыйзамдуулугун карап, ошону жокко чыгаруу боюнча Жалал Абадка сотко кайрылган экен экотех инспекцияга. Мен экотех инспекцияга 2019 жылы ноябрь айында которулуп келдим башка башкармалыктан ротация. Но ошого чейин мен келгендин алдында бул сотко берилген экен. Ошол боюнча бүгүнкү күндө азыр соттук териштирүү жүрүп атат да. Шаардын бюджети салыктын негизинде гана толот. Башка чоң пайда алып келе турган булак жок. Ишенген базардан болсо 4 жылдан бери 4 тыйында түшө элек. Кала башчысынын билдирүүсүнө чындык алар тарапта. Колунда мамлекеттик актысы да бар. Эгерде сот иштери акыйкат чечилсе, анда шаардын капчыгын толтурууга жол ачылат. Минимальный жанасын алганда 20.100 сомдон жумасына бир базар болгондуктан ошол базар күнгө бекитилген. Бул Кербен шаардык кеңешинде да каралып бекитилип, токтом чыгып, моундай мына актылар түзүлүп, мына бу жерде 20 адамдан кол коюлган актылар түзүлүп туруп, моундайдан бекитилген. Мына 20.100 сомдон айына жумасына деп бекитилип, ошондо бир айда
80.400 сомдон түшмөк. Азыр мына 3 жылдан жүзү болуп ашып, 3 жыл 2 ай болду, 3 ай болду. Ошондон бери где-то 900 миңдин тегерегинде, 1 миллион тегерегинде зыян келтирди десек болот да. Ал жердеги түшүп аткан акчанын бардыгы жалпысынан караганда 3 эле адамдын чөнтөгүнө түшүп атат да. Ошол базарларыбыздын бардыгы мынакей биздин Кербен шаардык мэриябызга караса, бул көпчүлүк эл пайдаланмак. Бизге мынакей өзүбүз көрүп атабыз, мынакей азыр Кыргызстан боюнча мындай менчиктештирип алган жерлер өтө көп болуп атат да. Ошон үчүн мен азыр мынакей бир эле мен эмес, көп эле элдердин бардыгы буга каршы болуп атышкан. Ушул мэрияга өткөрүп берсе, мэрияга түшкөн акча биздин бюджетибизде көтөрүлөт, элдин жашоо шарты да оңолот да. Бул сындуу талаш жагдайларга акыркы чекитти сот гана кое алат. Бирок ал адилеттүү болобу же жокпу деген күмөн ойлор жарылат. Канткен күндө жеке адамдын кызыкчылыгын, бир шаардын кызыкчылыгы жогору болуусу керек дей. 45 миң калк жашаса Кербенде бир уч адамдар мына коррупциялык жол менен ушул ар дайым мына сотторду акча менен сатып алып, ушинтип 45 миңдин ырыс кызын 1-2 адам гана бөлүп жеп атат. Мына адилетсиздиктин нерсеси. Men alma satып aldı тууралуу мен жооп бербеймин. Мен билбеймин. Bir so'm raypodan pul ketpey, Patramus'tan ketpey, Kırgız Patramus'tan ketpesinden aşar joluna el salgan bu. Bir adam ötüp algan. Olor деле өкмөткө түшүш керек. Өкмөткө түшүш керек да полный акча. Мамлекеттин тиешелүү органы өзүнүн полномочиясынан ашыкча пайдаланып атат. Шарт болсо да жакшы болмок.